пенсиялардын өлчөмүн пенсионерлердин жашоо минимумунан кем эмес болуш үчүн пенсиялык укуктарды түзүү, пенсиялык системага толук кандуу катышуу жана пенсия чектөө процессин кыйла жөнөкөйлөтүү боюнча бир катар маанилүү чаралар көрүлдү. Тагыраагы эми пенсиянын базалык бөлүгү толук өлчөмдө чектелүүдө. Баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия алуу укугу 16 жаштан 18 жашка чейин жогорулатылды. Андан соң мындай пенсияны 23 жашка чейин алууга күндүзгү окуу формасында окугандар гана эмес, сырттан жана чет өлкөлүк билим берүү мекемелеринде окугандар дагы укуктуу. Ошону менен бирге камсыздандыруу стажына эсептелүүчү бала баккан жалпы мезгил 6 жылдан 9 жылга чейин узартылды. Убагында талап кылынбаган пенсияларды алуу мөөнөтү дагы 3 жылдан 5 жылга чейин узарды. Райондук коэффициентти эске алуу менен белгиленген кошумча төлөмдөр сакталууда. Мындан тышкары, курагы боюнча пенсия чектөө жол-жобосу жөнөкөйлөтүлүп, эми 1996 жылга чейинки айлыгы тууралуу маалымат талап кылынбайт. Ал эми 1 жылдык төгүмдөр болсо, бул мөөнөткө чейинки стажга автоматтык түрдө эркектерге 16 жыл, аял кишилерге 11 жыл эсептелинет. Ошондой эле 2024 жылы ишкерлерди колдоо көмүскөдөгү камсыздандыруу төгүмдөрүн ачыктоо максатында камсыздандыруу төгүмдөрү 27%дан 12%га чейин төмөндөтүлдү. Камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу динамикасы эң жогорку көрсөткүчтөргө жетүүдө. Мисалы 2016 жылдан 2020 жылга чейин камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу 124,9%ды түзсө, 2021 жылдан 2024 жылга чейин 4 жыл аралыгында бул көрсөткүч 192,2%га жетип, бул пенсиянын жогорулашына эң чоң өбөлгө болуп берди. Ал эми пенсионерлер 2016 жылдан 2020 жылдар аралыгында 108,9%га өссө, 2021 жылдан 2024 жылга чейин 4 жыл аралыгында 171,1%га жогорулады. 2024 жылдын 3 айы үчүн 3 миллиард 927 миллион сом кошумча каражат пенсияларды индексациялоого керектелген. Ал эми жалпысынан 3 жыл аралыгында пенсия көтөрүүгө кошумча 60 миллиард сом сарпталды. 2024 жылдын аягы менен өлкө аймагында жалпысынан 797.896 адамга пенсия чектелип, бул үчүн 2024 жылга карата пенсия төлөө үчүн 95,4 миллиард сом акча каражаты толугу менен каржыланды. Ал эми 2025 жылдын 1 мартына карата пенсионерлердин саны 804.073 адамды түздү. Пенсиялык топтоо каражаттарын баштапкы төгүмдү же колдонуудагы ипотекалык насыяны төлөөгө пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилди. Пенсиялык топтоо каражаттарынын эсебинен дарылоо үчүн оорулардын тизмеси кеңейтилди. Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактардын тизмегине кирген Баткен облусунун өзгөчө статусу бар 101 калктуу конуштарындагы туруктуу жашаган жарандардын пенсияларына 2000 сом өлчөмүндө ай сайын компенсациялык төлөмдөр төлөнүүдө. Ошондой эле ата энесинен биринен айрылган балдардын пенсиясынын базалык бөлүгү 3000 сом өлчөмүндө, ата энесинен экөөнөн тең айрылгандарга 6000 сом өлчөмүндө белгиленген. Мындан тышкары, эл аралык социалдык пенсиялык камсыздоо жөнүндө макулдашуулардын алкагында чет өлкөдө эмгектенип жүргөн жарандарыбыздын пенсиялык укуктарын сактоо боюнча иштер аткарылууда. Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2024 жылга бюджетинин жалпы кирешеси 115 миллиард 241 миллион сомду түздү же бекитилген бюджетке карата 4 миллиард 977 миллион сомго көп түздү. 2023 жылга салыштырмалуу 111,7%га же 12 миллиард 61 миллион сомго көбөйдү. Анын ичинен 2024 жылдын жыйынтыгы менен камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 73 миллиард 722 миллион сомду түздү. Бул бекитилген бюджетке карата 4 миллиард 662 миллион сомго көп же план 106,8%га аткарылды.
2023 жыл менен салыштырганда камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 9 миллиард 758 миллион сомго көп, өсүү 115,3% түздү. 2024 жылда республикалык бюджеттен бөлүнгөн ассигнованиялар пенсиянын базалык бөлүгүн каржылоого, аскер кызматчыларынын пенсия төлөөгө, жеңилдетилген пенсияларга жана пенсияларга үстөк акыларга, электр энергиясы үчүн компенсациялык төлөмдөргө 39 миллиард 367 миллион сом суммасында каражат келип түштү. Башка кирешелерден 2024 жылы 2 миллиард 151 миллион сом келип түштү. Бул бекитилген бюджетке салыштырмалуу 315 миллион сомго көп, же өткөн жылга салыштырмалуу 724 миллион сомго көп келип түшкөн. Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2024 жылга бюджетинин жалпы чыгымдары 108 миллиард 63 миллион сомду түздү. 2023 жылга салыштырмалуу бюджет чыгымдары 17 миллиард 766 миллион сомго көп, же 119,7% көбөйдү. Ошондой эле пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөөгө кеткен чыгымдар 95 миллиард 416 миллион сомду түздү. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 16 миллиард 126 миллион сомго көбөйдү. 2025 жылдын 1 январына карата мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун каражаттары 51 миллиард 83 миллион сомду, ал эми 2024 жылдын 1 январына карата 42 миллиард 187 миллион сомду түзгөн. Башкача айтканда, жыл ичинде МТПФ каражаттары 8 миллиард 895 миллион сомго көбөйгөн. МТПФ бюджетинин жалпы кирешеси 10 миллиард 337 миллион сомду түздү, же бюджетте каралгандан 805 миллион сомго көп болуп, 108,5% түздү. 2024 жылы МТПФка 4 миллиард 782 миллион сом камсыздандыруу төгүмдөрү түштү. Бул бюджетте каралгандан 750 миллион сомго көп, жана 118,6% аткарылды. 2024 жылы мурда жайгаштырылган баалуу кагаздардан жана депозиттик салымдардан түшкөн киреше 5 миллиард 526 миллион сомду түздү. Бул 5 миллиард 487 миллион сом суммасында каралган каражаттардан 39,3 миллион сомго көп, же 100,7% аткарылган. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 2024 жылга бюджетте 5 миллиард 46 миллион сом каралып, толугу менен каржыланды. Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна бюджеттен 643 миллион сом каралып, толугу менен каржыланды. 2024 жылга социалдык фонддун бюджети 2 миллиард 90 миллион сом профицит менен бекитилген. 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча социалдык фонддун бюджети 7 миллиард 183 миллион сом профицит менен аткарылды. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат, Бактияр Женишбекович, ордуңузга барып отура бериңиз. Анда урматтуу депутаттар, баяндама бүттү. Суроо жоопко өтсөк, анда суроо бериш үчүн биринчи сөз Талиева Камила Абдыразаковна сизге берилет. Рахмат, арбаңыздар, урматтуу фракциябыздын депутаттары. Көптөн бери фракцияга чогулбай сагынып да калыппыз. Фракциянын жыйыны бат-бат болуп турганда жакшы экен. Мына бүгүн баарыбыз жүз көрүшүп отурабыз. Жаңы келген депутаттарга Баксонович, мен да ийгилик каалайм. Кудай буйрса, ошо элдин кызматында жүргүлө, жасаган ишиңердин майнабы чыгып, дайыма элдин ошо урмат сайында болгула. Ыраазычылык, Баксонович, сөз бергениңизге. Мен мына азыр Бактияр Жеңишбековичтин отчетун уктук. Мына буга чейин дагы массалык маалымат каражаттарынан президент барганда өткөндө бир топ мыногу өздөрүнүн веб-сайтын жаңылап, абдан бир мындай бул санариптештирүүдө министрликтердин ичинен мындай жакшы жылыштар болуп атат да. Булар өздөрүнүн веб-сайтын түзүп алды. Эми ошонун баары бая баланын туулган эмес турганына сүйүндейт, элге кызмат кылсын. Бактияр Жеңишбекович, мен ушул сиз бюджет, профицит боюнча бүт айтып өттүңүз, сурабайын ал боюнча. Мен эми комитеттен биз сиздин ошол бюджетиңизди байма-бай биздин бюджет жана фискалдык комитеттен, фискалдык саясат комитетинде талкуулап келебиз. Мен мыногу бул эми өзгөчө статусу бар
Баткен облусунун ошол Лейлек району боюнча айткым келип атат да. Ошол жерде бул эми сизге сунуш иретинде эле Тажикстандан келген этникалык кыргыздар бар. Дайыма көйгөй жаралат да, дайыма ошол пенсиясын чегерүүдө, пенсияга чыгууда булар абдан көп кыйынчылыктарга туш келет. Дароо эле мага чалышат да, дароо эле мага чалышат. Ошол биздин пенсияга чыгалы десек эле ошол Тажик Республикасындагы иш стажың, тиги турдуу эмгек китепчең көчүрмөлөрү керек, ал керек, бул керек деген толгон токой ушул бюрократиялык документтер. Эми ал бир чети туура анысы. Анан алар ошол тиги мамлекеттен барып ала албай келишти да буга чейинчи. Эми мына Кудай буйрса чегара чечилди. Ошон үчүн мен сизге ушул сунуш берет элем. Эл аралык деңгээлде бул албетте ошол Тажик Республикасынын социалдык фонд министрлиги менен биргеликте ушу ишти күчөтсөңүздөр да, байма бай жолугушсаңыздар, бул алып келип туруп эле ошол биздин бул жака келип Кыргызстан жарандыгын алган жарандарыбыз барып документтерин, мурунку ошол керектүү документтерди алып келгенге шарт түзүп бересиздер да. Ошон үчүн мен ушул тиги переговорлорду кылсаңыздар, анан бул эми ошонун деле мындай азыр интернеттин заманы. Интернеттен алат, керек болсо запрос жөнөтүп туруп эле сурап ошол маалыматтарды, архивдик документтерди алууда шарт түзүп берсеңиз да, бул эң ошол элдин суранычы. Макулбу? Ушуну өзүңүзгө жазып алсаңыз, бул багытта ошол мындай ишти күчөтүңүз да. Анан экинчи мен ошол мына 3 жыл болду. Жогорку кеңештин токтомун, комитеттен дагы чечимин чыгартырдым эле. Баатыр энелерге жанагы 1000 сомдук сыйакыны 5000 сомго чейин көтөрүү маселесин. Мына Кабминге дагы, президентке дагы мен канча кат жаздым. Өкмөттүн жогорку кеңештин токтому аткарылбай атат да, баксаңчы. Ушу баатыр энелер мына 11-жылы ошо 5-чакырылышта мына билесиздер коллегалар. Биз ушул сыйакыны киргиздик эле, ошол баатыр энелерге пенсиянын үстүнө ошол ана мыйзам дагы азыр турат да, бирок токтом дагы бар, баксаңчы. Ошону республикалык деңгээлде карагыла дегенчи. Ушуну да мына бүт составыңыз менен, курамыңыз менен келип отурасыңар. Байма бай мен регионго барганда баатыр энелер эми бизде азыр 33 000 жалпы. Ооба, ооба. 33 000 баатыр энебиз бар. Ошонун баары сурайт да, биз ошол 1000 сом деле алып келе атабыз сыякыбызды. Ушуну 5000 сомго көтөрүп берсе деп атат да. Ушул суранычты дагы айттым. Ушуну бир кандай кыласыз? Биздин жардам керек болсо жардам берели. Мына комитетке алып келиңиз. Алып келгиле, ушуну көбөйтүп береличи. Мына азыр демография деп атабыз. Албетте демография абдан керек болуп атат. Мына кече Баксоевич жогорку кеңеште абдан маңыздуу жакшы доклад жазадыңыз сиз. Жанагы неменин элдин санынын өспөй аткандыгы боюнча мына мен дайым көтөрүп келем. Жана пособия мыйзамын деле ошол кече Баксоевич ооруларды айтып, демографиялык чоң маселени көтөрдү. Бизде спад төмөн кетип атат жылдан жылга да. Ошон үчүн бул биз баатыр эне болуш оңой эмес. Бир этек баланы эмгеги ошону төрөп, чоңойтуп, эрежеге жеткириш бул баатырдык да. Анан баатыр энелерге жок дегенде ушул мамлекеттин камылгасы болуш керек да. Пенсиясы макул 6900 бул минималдуу, бул жакшы. Мен ошол соцфондко бали эле дейм. Жылда кошуп берсеңиздер бир 10%, 15%-на сизде программаңызда бар да. Программаңыздарды карадым, бар ал. Анан ушул суранычты айтар элем да, ушул сыякыны көбөйтүп берсеңер. Анан менде бир суроо, могу пенсионерлердин ошол каза болуп калган учурда эми ар кандай куракта мындай баягы төлөнбөй калган сумма бар да. Ошол кимге төлөнөт? Анан ошол пенсионер каза болгондо могу сөөк коюуга жөлөк пул кимге берилет? Ушул маселе аябай маселе болот элдин ичиндечи. Анан мына Кадам жайда бир неме болду, мага карыз менен да кайрылышты бир баласы. Эми ал белгилүү эле инсан каза болгондон кийин бир канча жыл өлгөн кишинин пенсиясын ошол почта кызматкери алып жүргөн да. Бул ал кийин анан иликтенип, арызданып, ал баласы бир немеден көрүп калат. Анда бир документ алайын деп барса, ошол атасынын пенсиялары чыгып калып, ай мен атам каза болгондо мынча жыл болду деп далилдеп анан соттошсо, эми ошол почтанын кызматкери кайра кызматка барып отуруп калыптыр да. Бул эмне деген нонсенс да мына. Ушундай жагдайлар да силер эл ичинде мынагу райондук жетекчилер, соцфонд жетекчилери ушул мыйзамдарды түшүндүрүшүңөр керек да.
каза болуп калган учурда мындай болот, моундай учурда токтотулат, мындай учурда берилбей калганы тиги жөлөк пулу жанагы расымдык сөп коюудагы ошол кимгедерге берилет, ушуну так даана элге түшүндүрүшүңүздөр керек да. Маалыматты ушул боюнча бир эми азыр албетте биздин фракциянын жыйынын мына тиги СМИден угуп атышат. Ушу айтып койсоңуз ушул боюнча дагы. Камила Абдуразаковна, башында айткан эки маселе боюнча ишке алабыз. Бул эме боюнча сөк коюу боюнча жөлөк пулду жакын туугандар ала алат. Бул аялы, балдары. Аялы, балдары жок болсо, ата энеси же болбосо бир туугандары ала алат. Тажикстан боюнча кандай кыласыз эми ана жана ошону ишти күчөтөсүңөрбү? Эми азыр шарт бар да, туурабы? Жүргүзө аласыздар да. Камила Абдуразаковна, шартыбыз бар, алар менен келишимибиз бар, иш жүргүзөбүз, бул боюнча дагы ишти эметебиз. Алдыга жылдырабыз дагы. Бизден жардам керек болсо кайрылыңыздар, макулбу? Ушуну көңүлүңүзгө түйүп алың. Анан акыркы бир суроом бар, Баксонович, мынау майыптардын, анан карылардын үйүндө, мынау жатак үйлөрдө жаткан биздин пенсионерлердин пенсиясы боюнча да маселе бар да. Көбүнчөсүн ошол бизге түшкөн маалыматтар боюнча пенсиясына кол койдуруп туруп, ар ким колдонгон учурлар болот экен. Ушуну мындай бир ошол карылар үйүн, майыптар үйүндөгү бир алган жанагы пенсияларын бир өзүңөр чыгып бир мындай встречный бир иликтеп көрдүңөрбү? Кандай? Ушул боюнча аябай маселе көп болот да. Ар кандай шарттарда колуна тийбей калган учурлар болот экен. Ушул мындай механизмди да бир эме карагылачы, дыкат. Бул боюнча иштер барбы сиздерде? Ооба, Камила Абдуразаковна, бул боюнча иштер бар. Райондук башкармалыктар райондук соцзащита менен биргеликте маалыматтарды алып турушат. Ошол жерде дарыланып жаткан жарандар боюнча. Анан ал боюнча же доверенность менен төлөнүп берилет пенсия, же болбосо тиги жарандын өзүнө карточкасына которулуп турат. Бул боюнча сиз бир дайым иш жүргүзүлүп турат. кыдырсаңыз да, мен сизге сунуштайт элем. Бир кыдырып чыгыңчы карылар үйүн. Ушундай случайлар бар. Бизге мындай анонимный түшүп атат да, ачык айта албай атат, коркуп атат. Жарайт, Карылар үйүнөн бир-эки анонимный эме түштү мага. Ушуну сиз өзүңүз мындай айтпай эле барыңыз, выборочно барып туруп эмелерин караңызчы. Сүйлөшүп көрсөңүз айтып берет алар сизгечи. Жарайт, Камила Абдуразаковна. Ушуну бир кыдырыңыз. Ишке алабыз. Ишиңерге ийгилик. Мен башка суроом жок. Рахмат, Камила Абдуразаковна, ысыгындай урматтуу кесиптештер, кечирим сурайм. Мына тажиктер боюнча айтып кетти туурабы жарандарыбыз. Биздечи түштүктө бир чоң проблема бар. Биздин келин кыздарыбызчы, Өзбекстандан келген. Ошолардын паспорттарын баарын чечтик, азыр социальный маселесин чече албай атабыз. Ошону караштырып койгулачы, макулбу? Приграничный, Новокен районунда ошондой проблема көп, Аксы районунда көп. Иш кылса түштүктүн бардыгында эле ушундай проблема аябай көп да. Макулбу? Ошол келин кыздар. Ошолар пенсияга чыгып калышты бүгүнкү күндөчү. Паспортун чечип берсек, эми пенсияга чыга албайт аларчы. Ушул маселе чоң да. Макулбу? Караштырып койгула. Рахмат, Камила Абдуразаковна. Кезектеги сөз суроо бериш үчүн Сарыбаш Талабек Насырбекович, сизде. Рахмат, Бактыбек Сөйүнч, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, урматтуу коноктор. Бактияр Женишбекович, буга чейин дагы былтыр караганда айттык эле да, мына региондордогу имараттарыңар тууралуу да. Бүгүнкү күндө сиздер ушул арендага канча акча төлөп атасыңар? Талабек Насирбекович, бул жерде бүгүнкү күндө жалпы бизде регион боюнча 53 райондук башкармалык бар. Анын ичинен 5 райондук башкармалыгыбыз арендада отурабыз. Булардын бардыгы профсоюздун имараттарында жана мамлекеттик имараттарда отурушат. Аренда канча берет? Сиз эми буга чейин алабыз, өзүңөрдүн имараттарыңар аз жөн эле турат деп айтканбыз да былтыр. 2 жыл болуп калды. Ошолорду өзүбүзгө өткөрүп алабыз, аренданы кыскартабыз деген. Сиз канча имаратты өзүңүзгө өткөрүп алдыңыз? Бир айлык керектелүүчү сумма 466 миң сом. Канча? 466 миң сом. 5 райондук башкармалыкка 466. Канчасын кайтарып алдыңыздар ушулардын?
угулбай калдык Талабек Насырбекович. Канчасын кайтарып алдыңар, баягы өзүңөрдө турган имараттарды бирөөлөргө берип койгон, анан ошол эле мезгилде өзүңөр арендада турасыңар да, ошо имараттарды иштетпей, ремонттон өткөзбөй. Анан канча райондо ошол жалпы так айтып коюңузчу арендада туруп. Мисалы мен билгенде, мына Бишкектеги эле 3 Первомайскийден башка 3 районуңар арендада турат экен да, айына 120-130 миңден төлөп. Бишкектен Ленин району, Свердлов району, Октябрь району Арендада турасыңар. арендада. Неге өзүңөрдүн имараттарыңар турса, ошо арендада турасыңар да. Эми бул мындай да, Бактияр Жанашбекович, эми жакшы ишиңер болуп атат, жакшы жагын дагы айтып атат мына депутаттар. Анан бул элдин ар бир акчасын, бул пенсиянын акчасы, элдин акчасы да, ошону үнөмдөшүңүз керек да сиз. Мен ошону былтыр да айтканбыз да, эмне үчүн аткарылбай атат да. Талабек Насырбекович, бул боюнча биз планыбыз бар болчу жаңы имараттарды алганга. Бирок министрлер кабинетинин распоряжениясы бар. Жанагы биздин ынтымак ордонун маңдайына министрлер кабинетине имарат салынган жатат. Биз ошол жака көчсөк, биздин имарат бошойт. Ошол имаратка 3 районду көчүрөбүз деген план койгонбуз. Бул төлөнгөн акча пенсиялык фонддон төлөнбөйт. Ал административный расходтон төлөнөт. Ал расход каяктан аласыңар? Ал расход жана пеня штрафтардан түшкөн каражаттар. Ошону деле өзүңөрдүн мына башкармалык да дайыма айтат. Силер кабинет министрлерин күтпөй эле, силердин өзүңөрдө башкармалык бар. Силер өзүңөр чечип, ошондо ашыкча акча болсо кошуп, ошо пенсиялык эмеге акчаларды көтөргөнгө аракет кылышыңар керек да. Же болбосо ошол региондордогу имараттарыңарды арендада тургандарды чыгарып, ошолорду ремонт кылсаңар болот да. Анан башка жактан төлөнөт деп түшүнбөй калдым да. Ушул боюнча иш алып барам дегениңиз жакшы эмес эме, Бактияр Жанашев. Дагы кайталап коеюн, ушуну тез араны, жас сиз. Ошол нерселерди оңдоп койбойсуңарбы? Ишке алабыз, Талабек Насырбекович. Жетекчилерди көрүп атпайсызбы? Кандай сонун иштерди, кыска убакыттын ичинде эмне деген иштерди жасап коюп атышат. Көрүп атасыздар. Сиз эми бир пенсиондук возрасттагы адам болсоңуз, мен түшүнөт элем, Бактияр Жанашев. Макулбу, мындай иштеп койсоңуз, элдин акчасына күйүңүз. Анан мына топтолмо фонд жарандар ипотека үй алып атышпайбы? Ушул боюнча кыскача айтып бериңиз, канча каражат бердиңер, канча адамга ушул бүгүнкү күндө жардам бердиңер да, ушул толгон акчадан канча берди? Ошол эле мезгилде баягы Оштогу шаардык мэрия куруп аткан үйлөргө дагы айттык эле, ошо токтомго өзгөртүү киргизип, өткөндө орун басарыңыз айтты, кирди депчи, алар дагы ошол акчадан алып иштетип атышабы? Топтолмо акчадан. Талабек Насырбекович, жалпысынан 7100 адам алды ипотекасынын жана башкы взносун төлөгөнгө 7000 адам алды. Жалпы суммасы 2 миллиардтын тегереги болду. Ушу топтолмо фонддун акчасынан берилди 2 миллиардга. Топтолмо фонддон алган сумма. Натыйжа бере баштаптыр да, жакшы болуп атат. Натыйжа берип атат, жакшы болуп атат. Бүгүнкү күндө топтолмо фондунда каражаты бар, жарандарыбыз барды келип кайрылып алып атат. Мына азыр президенттик аппараттагы мына санариптештирүү боюнча аябай жакшы иштерди алып барып атат да, биз эми көрүп атабыз. Сиздер дагы кандай иштер болуп атат? Ушуну айтыңызчы. Айрыкча мына пенсиялык маалыматтарды ушу электрондук түрдө жеткирүү боюнча кандай иштер болуп атат? Кыскача жооп бересизби? Талабек Насырбекович, бул боюнча иш дайым токтобой алып барып атабыз. Ишти бүгүнкү күндө түндүк тиркемеси аркылуу, жеке кабинет аркылуу жарандарыбыз камсыздандыруу төгүмдөрү канча төлөндү, ошол боюнча маалымат ала алат. Пенсиясы боюнча маалыматтарды ала алат. Топтомо пенсиялык фонддо канча каражаты бар, ошол сумманы ала алат. Жакында пенсионный удостоверенияны киргиздик, пенсиянын суммасын киргиздик. Мындан тышкары биз техникалык тапшырманы иштеп бүттүк. Бүгүнкү күндө подрядчикти тандоону баштайбыз. Жалпы социалдык фонд 4 блок бар.
биринчи блогу бул пенсия төлөө блогу, экинчи блогу бул пенсия чөктөө блогу, үчүнчү блогу бул персонифицированный учет блогу, и төртүнчү блогу жалпы кирешелерибиз. Эми баштап атыптарда Бүгүнкү күндө пенсия төлөө блогун толугу менен бүтүрдүк. Муну апрель ишке киргизип атабыз. Калган 3 блокту ушул декабрга чейин киргизе турган иштеп бүтүрөбүз. Келерки жылы биринчи кварталда жалпы коллективди окутабыз. 1 апрелге чейин толугу менен ишке киргизебиз. Ошондо келерки жылдын 1 апрелине социалдык фонд толугу менен санариптештирилип бүтөт. дагы 1 жыл убакыт бар экен да. Туурабы? Тездетиш керек да. Мына кече урматтуу президент да мына учкунга барды го, жаңы паспорттарды, акчаларды уже чыгара баштапты. Ошол жерде иштеген балдарды, жаш балдарды мен көрүп аябай сүйүндүм да, Бактар Жанышбекович. Мында аябай жакшы мындай тез чечимдерди кабыл алып, жакшы иштерди жасап атат да. Бул жакшы жактарын айтышыбыз керек. Мына сиздер былтыр айткан санариптештирүү боюнча канча жылдан бери келе атабыз. Селы ушу коллективизме отурасыз, шуну кеч калып атасыңар да. Тем более мына элдин аярылуу катмары менен түздөн түз иштешкен силерсиңер да. Шуну тездетиш керек да. Эме Бактар Жанышевич, макулбу? Менде башка суроо жок, ийгилик каалайбыз. Анан ушул боюнча баксы бир чечимге киргизип, себеби мен эмнеге кайра былтыркы берген суроолоруму сурап атам да. Бул биз чоң фракция депутаттар айтып атабыз, ушу элдин акчасына барды үзгүбүз, анан чечимге киргизип, ушуну бир протокол тапшырма берип, кайра кийинкиге бир маалымат алып койчу, контролдо болбосо биз жөн эле фракция өтүп кабыл алынган чечимдер кээде аткарылбай калгандан мындай пустой эле сөздөр болуп калып атат да. Ошон үчүн мына фракциянын биздин аппараттын кызматкерлери дагы ушуну көзөмөлгө алып, контрол кылып, канча имарат алынды, анан элге бир биз дагы барган жерде маалымат берип койсок жакшы болот. Бул элдин акчасына күйүшүбүз керек да баарыбыз. Рахмат. Рахмат, Алайбек Насырбекович, эске алабыз. Азыр чечимди талкуулайбыз, ошондо сунуштарыңыздарды берсеңиздер, макулбу? Баарын кабыл алабыз. Кезектеги сөз суроо бериш үчүн Козуев Алишер Абдуллаевич, сизде. Рахмат, Бактыбек Үсенович. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Бактияр Жеңишбекович, сиз кеңири маалымат бердиңиз, маалыматыңызды уктук. Эми жылдан жылга бир топ жылыш бар десек болот. Болгон аракетиңиздерди жасап атасыздар. Ошо менен утурлай эле бир аз кемчиликтер дагы болуп турат. Анан эми бизде буга чейин азыркы коллегалар дагы айтып кеткен бир топ эми элдин көйгөйлөрүн, жерлердеги биринчи ошол региондордогу жөнөкөй жарандардын көйгөйлөрүн угуп келип туруп, эми сиздерге жеткирип айтып коюшубуз керек. Сиз азыр маалыматыңызды айттыңыз, 800 миңдин айланасында пенсионер бар. Анын ичинде 30%, 240 миңдин айланасында 6900 сомдон пенсия алат экен да. Бул эми бүгүнкү күндө мисалы сиздер 20%, 30% кылып көтөрүп атасыздар пенсияны. Туура, ал жакшы көрүнүш. Бирок ошону кандай, кайсы коэффициент менен эсептеп, кандай тартипте көтөрүп атасыздар? Мындай жөнөкөй эле формула менен караганда 10 миң сом алган 30% көтөрсөңүздөр автоматтык түрдө 13 миң алыш керек болобу же бул жерде сиздердеги берген маалыматта бир ага жетпей калып атат да? Ошону түшүндүрүп койсоңуз коомчулукка. Алишер Абдуллаевич, сурооңузга рахмат. Мен маалымат катары айта кетсем, биздин чыгаша бөлүгүбүз пенсияга 21-ci жылы 41 миллиард болчу. 25-ci жылга чыгаша бөлүгүбүз 104 миллиард болуп кабыл алынды. Мурда 21-ci жылга чейин пенсия көтөрүүгө жыл сайын кошумча 1 миллиардка жетпеген акча каралчу. Акыркы 3 жылда биз кошумча жылына 20 миллиардтан карап атабыз. Могу акыркы 3 жылда пенсия көтөрүүгө кошумча 60 миллиард сом каралды. 23-ci жылда ала турган болсок, камсыздандыруу бөлүгү 38%га көтөрүлдү. 22-ci жылы 33%га көтөрүлгөн. Мына былтыр 18%га көтөрүлдү. Анан жана пенсионердин жашоо минимумуна жеткиздик 6900-кө. Ошондо дагы кошумча 20 миллиард керектелди. Бул формуласын айта кете турган болсок, орточо айлык акы алынат өткөн жылдыкы өсүүсү. Анан
инфляция алынат. Биздики предварительный инфляция боюнча өсүүнү ала турган болсок, мурдакы жылдыкы 8% болгон айлык өсүү 8,1%. Инфляция болсо 5,8% болуп коюлган. Ушул эки сумма кошулат дагы экиге бөлүнөт. Ошондо биз быйыл бюджетке 0,7% пенсия көтөрүү койгонбуз. Ошондо бюджетке 1 миллиард 200 миллион сом караганбыз. Бирок бул ошол 7%га көтөрүлөт деген сөз эмес. Азыр 6 айдын жыйынтыгы менен камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүн карайбыз. Буюрса жакшы түшүп атат каражаттар. Буюрса 7%-тан көп көтөрөбүз пенсияны 1 октябрдан баштап. Рахмат. Бактияр Жеңишбекович, эми ар бир жаран бул жерде эми анын арасында мына биз, сиз бардыгыбыз эле жакшы ниет менен ушул мамлекет үчүн иштеп, мамлекеттик кызматта иштеп, ошого ар бир айда алган айлык маянабыздан определенный процент ушул пенсияга чыкканда керектейбиз деп которуп келебиз да. Анан ушул жерде мисалы сиздердин фондуңуздарда ал акча чогулат, ар бир адамдын өзүнүкү. Ошол киши мисалы пенсияга чыккандан кийин же болбосо пенсияга чыкканга чейин деле ошо топтолгон акчасын алса болобу, кандай тартипте алса болот? Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонддогу каражаттарын жарандарыбыз кийинки учурларда алса болот. Жаран бөлөк мамлекетке ПМЖ кетип аткан учурда толук алып кетсе болот. Жараныбыз пенсияга чыккан учурда толук алат. Жараныбыз жана мамлекеттик ипотека алганда биринчи бөлүгүн төлөөгө алса болот. Кийинки киргизгенибиз менен ипотека боюнча кредит жапканга алса болот. Анан ооруларды киргизгенбиз. Бул жерде жана бөйрөк оорулары, боор оорулары, жүрөк оорулары болгондо оор формада ошол учурларда алса болот топтомо фондунан. Анан жараныбыз каза болуп калган учурда бул үй бүлөсү алса болот ал каражатты, мураскерлери. Рахмат. Анан мисалы жана сиз баяндамаңызда айткандай, биздин ар кандай мисалы оорукчан, ДЦП же болбосо инвалидтик болуп пенсияга чыгышат да. Анан алардын коштоочулары бар. Азыркы күндө жакшы, мурда 2000 сом төлөнсө, азыр 6000 сомго чейин көтөрдүңүздөр, бул жакшы нерсе. Бирок ошол апасыбы же болбосо баласыбы же бир тууганы ар дайым коштоп жүрүүчү коштоочулар болот да. Ошолордун кошумча каражат канчадан төлөнүп атат азыр? Ошол адамдарды дагы эми башка жумуш жасабайт да алар. Только ошол кишини карайт 24 саат бою. Ошого дагы бир жок дегенде ошол инвалид же болбосо бир оорукчан пенсионердин катарында чыгарсак болобу ошо төлөмдү? Алар бүгүнкү күндө соцзащита аркылуу төлөнүп берилип атат. Аларга айлыгынан камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнүп атат. Камсыздандыруу төлөмдөр төлөнүп жаткандыктан аларга стаж жүрүп атат, пенсияга чыгууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Рахмат. Анан бүгүнкү күндө мына цифровизацияга өтүп, канча пайыз пенсионер толук кандуу мына карта системасына өткөн? Же дагы деле наличка алгандар барбы? Алишер Абдуллаевич, бүгүнкү күндө бизде банк аркылуу алгандардын саны 81%га жетти. Анан почта аркылуу алгандардын саны 19%. Мисалга ала турган болсок, 5 жыл мурун почта аркылуу алгандардын саны 80% болчу, банк аркылуу алгандардын пайызы 20% болчу. Бул өсүп келатат. Бул көрүнүш Ош шаары менен Бишкек шаарынын пенсионерлери почта аркылуу алып атышат. Булар пенсия алган күнү ошол жерден бири менен жолугуп, ошо ал пенсионерлер карточкага өтпөй атышат да. Именно ошол почта аркылуу алабыз деп. Рахмат. Бактияр Жеңишбекович, эми негизинен алганда сиздин өзүңүздүн тажрыйбалуу киши жетекчи катары бир топ иштерди алдыга жылдырып, жакшы алдыга жылуулар болуп атат. Анан мен сөзүмдүн аягында сунуш катары сизге бир-эки. Биринчи кезекте азыр эми айтпадыңызбы, 20%-ын айланасында наличка алгандар бар деп. Ал деген сөз биздин ар бир райондогу айылдардагы почталар.
почтанын зданиялары азыр өтө мындай кейиштүү абалда да, көп жагынан каралбай калды. Ошого да көңүл буруп, эми мурдага караганда бир топ капчыгыңыздар кеңейип, акча бар. Аракет эле болуп, жергиликтүү бийлик менен, же болбосо мына республикалык бюджеттен алардын дагы ошол жердеги почта кызматкерлерин, айылдардагы пошталардын мекемелерин бир сыйра ремонт кылып, же болбосо жаңыдан сала турган бир программаны да иштеп чыксаңыз. Анан экинчи сунушум, биздин мына Кара Суу районунда көпчүлүгүндө тоолуу аймактар дагы бар да, бийик тоолуу деңиз деңгээлинен 1800-2000 метрге чейинки бийик тоолуу аймактардагы жарандарыбыз бар. Ошолорду дагы райондук жетекчилер бир катар инвентаризация кылып, карап, кээ бир жерлер бар, мисалы бири-бирине мындай карама каршы эле турган айылдар бар, бир жагы кирип калган, бир жагы кирбей калган, талаш тартыштар көп да, ошол жерде сунуштар бар. Ошону дагы бир катар карап койсоңуздар, жалпысынан алганда ишиңиздерге ийгилик, дагы пенсияларды көбүрөөк көтөрүп, пенсионерлерибизди сүйүнтүп жүрө бериңиздер. Рахмат. Рахмат. Алишер Абдуллаевич, кезектеги сөз суроо бериш үчүн Кылычбаев Алтынбек Тарыш сизде. Рахмат, Баксанович. Ассаламу алейкум, жыйындын катышчылары. Мен батыр энелер боюнча сурайын дедим эле да. Батыр эненин статусун алуу боюнча канча балалуу болуш керек? Алтынбек Тайырович 7 бала болуш керек. 7 бала болгондон кийин мындай өкмөт жактан автоматически берилеби статус? Же документтерди өзү барып толтуруш керекпи? Эне. Алтынбек Тайырович, бул боюнча биз карабайбыз, социалдык фонд карабайт. Комиссия мен билгенден бул соцзащита аркылуу жергиликтүү органдар карашат да. Ну, эмелер случайлар бар экен да, 7 балалуу болуп, балдары кандай бир эмелер менен каза болуп, бир баласы 30 жаш, 40 жаш курагына келгенде, анан ошо статусун жокко чыгарып коюшат экен да. Батыр эне деген, ошо туурабы, туура эмеспи деген эме. Алтынбек Тайырович, бул боюнча биз карабайбыз, социалдык фондко карабайт бул маселе. Бул ошол жергиликтүү органдар тараптан комиссиялар бар, ошол комиссия карайт бул маселени. Чыгарып койгон учурлар бар экен да, ошон үчүн суроо берип атам да. Кечиресиз анда. Но инвалидтердин пенсиялары боюнча да азыр эң төмөн пенсия 6900 сом да, туурабы? Туура. Үчүнчү стадияга инвалидтер, экинчи стадиядагы инвалидтер, биринчи стадиядагы инвалидтер канча каражат алат пенсия? Биринчи группадагы инвалидтер алар иштебейт, ошондуктан алар пособие алышат, пенсия албайт. Экинчи группадагылар 6900дөн ылдый алышпайт. Ал эми үчүнчү группадагылар алар иштеген жарандар, булардын пенсиянын базалык бөлүгү ошол пенсия курагына жеткенче 50% төлөнүп турат. Дагы бир суроодо мына эмгек китепчесин жоготуп алса, ишкерлер ошо иштеген эмесин тастыктап бере албаса, пенсияны кантип начислять этесиңер? Алтынбек Тайырович, бул боюнча былтыркы жылы биз реформалар алкагында сиздер колдоп бердиңиздер ушул өзгөртүүлөрдү. 2024 жылдын 1-июлунан баштап биз 96 жылга чейинки болгон айлык маянаны тастыктоону сурабай калдык. Биз эркек кишилерге 16 жыл стаж, аял кишилерге 11 жыл стаж ыйгарып беребиз, ал суммаларын карабай эле. То есть тастыктап берүүнүн кереги жок. Бүгүнкү күндө эгерде 96 жылга чейин иштеген болсо,
Анан 96 жылдан кийин биздин персонифицированный учетто базада маалымат болсо иштегендиги тууралуу жаран келип туруп паспорт менен эле чыгып кетүүгө пенсияга мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Ушу 96 жылдан баштап иштеген болсо, анын немелери саналат да турабы? Стажы. Стажын биз ошо өзгөртүү киргизгенде 96 жылга чейин биз мурда орточо сумманы алганда 600 сомдон 800 сомго чейин ыйгарылчу. Биз ошону орточо сумма алдык да 900 сом ыйгарып атабыз. Ошондо бизде камсыздандыруу бөлүгү, биринчи бөлүгү 900 сом, базалык бөлүгү 3170 сом. Анан 96 жылдан бери биздин персонифицированный учетто кайсы жерде иштеген, канча айлык алган, канча соцфондко төлөгөн толук маалымат бар. Үчүнчү бөлүгү ошол сумма кирет. 3 сумманы кошуп туруп пенсия чегеребиз. Ошо айткандар 96 жылдан кийин деле да бизде Сузак районунда Жүзүм шарап ишканасы бар да. Ошол жерде биздин 1000 деген жарандар иштеген да. Көпчүлүгү эмгек китепчесин ала албай, ошо ишканада канча жыл иштегендигин тастыктап бере албаган үчүн мындай пенсияга чыгып атканда аз өлчөм менен чыккан да. Ошол нерселерди карап чыксаңыздар жаңыданчы. Көп жыл, 10 жыл, 15 жыл стаж дегендер жокко чыгып кеткен да. Алтынбек Тарипович, бул боюнча биз карап чыгып сизге маалымат берип коелучу. Рахмат чоң. Муну майыптар боюнча кичине эме кылайлы дедик эле. Ушу майыптарга иш менен камсыз кылуу кандай эмелерди жүргүзүп атасыздар? Же Алтынбек Тарипович, бул Министерство труда и социальной защиты жумушу бизге. рахмат чоң болду. Рахмат, Алтынбек Тарипович. Кезектеги сөз суроо үчүн Желебай Данибаевич сизде. Рахмат. Бактыш, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары, калуу тилектер үчүн ыраазычылык билдирем. Бактияр Жанышбекович, айтсаңыз, алыскы, тоолуу, жашоо шарты оор аймактарда пенсияга чыкканга кандай жеңилдиктер бар? Эркек кишилер 3 жыл эрте чыгат пенсияга, аял кишилер 8 жыл эрте чыгат пенсияга. Ошондо 55 жашта, 55 аял кишилер 55 жаш. 3 жыл болгондо ошондо 55 болот атпайбы? Отдаленный райондордо эркек кишилер 60 жаштан, аял кишилер 55 жаштан. Бийик толуу шарттарда аял кишилер 45 жаштан чыгышат. Мен айтайын дегеним, чаткалар ойнойнча айтайын деп атам да, ошо бизде мына ушул пенсияга чыга турган тургундарга аябай тоскоолдуктар жаралып атат дейт. Кыйын болуп атат дейт да. Анан өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кеттиңиз, пенсия пенсия баягы 6900 экен да бизде, эң минимальный. Минимальный пенсиянын көлөмү 6900, Ооба. Конституциянын 44-бенесинде пенсиянын көлөмү жашоо минимумундан төмөн болбош керек дейт да. Анан ошо азыр кандай, ушу 6900 алган пенсионерлерге жетеби ушул акча? Желебай Данибаевич, бизде муну социалдык фонд аныктабайт, бул сумманы. Пенсионерлердин жашоо минимумун стат комитет жыл сайын аныктап турат. Ошол сумманы алып биз негиз катары алабыз. Анан бул боюнча президентибиздин тапшырмасы менен ошол мыйзамга киргиздик. Бул жыл сайын биз бир эле жолу жеткизип койбой, жыл сайын жеткизип турабыз. Бактияр Жанышбекович, кийинки суроом, сиздин баяндамаңызда айтылып атат да, мына 50 000 сомдон өйдө жогору пенсия алган жарандардын саны 779 экен да. Бул кандай, кайсыл жарандар? 50 000ден өйдө алган бизде 800дөн ашык жараныбыз бар.
779 миң бул жалпы пенсионерлерибиздин саны. Ошо кандай кызматта иштеген адамдар алат дейм да. 50 миңден өйдө пенсия алган пенсионерлер бул жана бизнес структураларда иштегендер, основном бул кумтөр, нефтяной компанияларда, банковский сферада иштеген жарандарыбыз, айлыктары көп болгон жарандар. Акыркы суроом моундай да, Бактияр Жеңишбекович. Мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор барбы азыр? Бизде жалпысынан бүгүнкү күндө регистрация болгон 8 мамлекеттик эмес пенсиялык фонд бар, бирок анын ичинен бүгүнкү күндө иштеп аткан 2 пенсиялык фонд бар. Бул Кыргызстан, анан Дордой салым. Мындан тышкары 9 страховой компаниянын ичинен 4 страховой компанияда жанагы страховой принцип элементтерин карманган 4 страховой компания бар. Рахмат. Мен силерге иштериңиздерге ийгилик каалайм. Айрыкча мен ушу көтөрүп жаткан маселем алыскы тоолуу жашоо шарты оор аймактар болгондуктан ошол жака көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Рахмат. Жарайт, рахмат. Рахмат, Жарыбай Данибаевич, кезектеги сөз суроо бериш үчүн. Эгембердиев Арсланбек Абдыкаимович, сизде. Рахмат, Баксыныч, саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бактияр Жеңишбекович, бүгүнкү күндө документтериңер онлайн кабыл аласыздарбы же физическийби? Арсланбек Абдыкаимович, бүгүнкү күндө бизде жана жеке кабинет бар, түндүк тиркемесинде. Ал жерден эгерде жарандарыбыз электронный жазса, заявка, биз аны кабыл алабыз. Бүгүн 2024 жылы 117 жаран кайрылды. Быйылкы жылы дагы көп өткө деп ойлойбуз. Анан биз жанагы буюрса толук автоматизацияны бүтүрө турган болсок, пенсионерлер соцфондко келбей койсо болот да. Толук автоматташтырылат. Онлайн каттап коюп туруп, ошол боюнча карточкасына акча түшө берет, туурабы? Ооба, туура. Муну айтып аткан себебим, бизде көпчүлүгү миграцияда жүрөт да. Миграцияда жүргөндө 3 жыл, 4 жылдап жүрүп калышат, келбей калган мезгилдер бар да. Ошо миграцияда жүргөн мезгилинде ал пенсиялык куракка жетип калышы мүмкүн да. Ошо Россияда жүрүп, ал жак сыртта жүрүп деле онлайн тапшырып коюп, бирок пенсиясы карточкасына түшүп тура береби же ал убакта бербейсиңерби? Ооба, бүгүнкү күндө бизде жанагы жеке кабинет менен 137 миң жаран колдонуп атат. Анан эгерде ал жеке кабинетин ачып кеткен болсо, ал заявка жаза берет, арыз жазат, ал арызды биз кабыл алып пенсияга чыгара беребиз. Карточкасына акча түшө берет, ал миграцияда жүргөн мезгил. Ооба. Анда эч кандай тоскоолдуктар жок. Эч кандай маселе болбойт. Рахмат. Бул жагынан жакшы экен. Экинчи маселе, мыногу бизде айыл жеринде баары эле көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенет да, үлүш жерлерди иштетишет. Мына ошол жерди иштеткенде аялы күйөөсү иштетет да. Бирок пенсия экөөнө тең чыгабы же бирөөсүнө эле чыгып калабы? Пенсия экөөнө тең чыгат. Ошол жер үлүшүнөн төлөгөндө аял кишилерди ала турган болсок, 20 жылда болгону 2 миң сом төлөйт. Эркек кишилерди ала турган болсок, 2,5 миңден 4 миң сомго чейин төлөшөт. Бирок пенсияга чыккан учурда бир айда 6,900 сом эң ылдыйкы пенсия чегерилет. Өзү негизи үлүш жер бир эле кишиге катталган да, соцфондда бир эле кишиге катталган. Бирок пенсияга чыкканда экөө тең үлүш жерге эсептелинип, экөөнө тең күйөөсүнө, аялына дагы пенсия чыгарылат, Туура түшүндүмбү? Ал жерде жана китебинде эгерде бир эле киши ээлик болсо, бирок китебине эгерде канча киши киргизсе, ошончо киши алса болот. Эгерде китебинде бир эле киши болсо, анда бир эле киши алган укуктуу. Үлүш жер канча кишиге катталган болсо, анын бардыгы алып пенсияга чыккан укуктуу. Рахмат. Үчүнчү суроом, бүгүнкү күндө банктарда канча акчаңыздар сакталып турат? Арсланбек Абдыкаимович, бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик топтомо пенсиялык 1 апрелге маалымат, мамлекеттик топтомо пенсиялык фонддо 53 миллиард 726 миллион сом бар. Мунун 85%
мамлекеттик баалуу кагаздарда жайгаштырылган, 15% бул коммерциялык банктарда депозитте жайгаштырылган. Мамлекеттик баалуу кагаздарда 45 миллиард 543 миллион сом жайгаштырылган, кирешелүүлүгү 13%дан 18,5%га чейин. Коммерциялык банктарда депозиттерде жалпысынан 13 коммерциялык банкта жайгаштырылган 7 миллиард сом, кирешелүүлүгү 12,2%дан 16,5%га чейин. Депозит 7%дан 16%га чейин коммерциялык банктарда, 12,1%дан 16%га чейин. Эмне үчүн конкретно эле бир эле цифра эмес, бул тире? Бул цифра Жок, депозит боюнча пайызы 12ден 16га чейин. Эмне үчүн тире менен дейм да, бир эле конкретно эле же 15 же 16 эмес да. Эмне себептен тире менен? бул аукцион өткөзүлөт bizde. Жана жайгаштыруулардын астында аукцион өткөзүлөт. Ким көбүрөөк пайыз берсе, ошол банк алат. Значит, ар банкта ар кандай пайыз менен коюлуп турат депозитте деп айтасыз. Ошондой айтасыз. Бул жерде дагы 365 күн бар, 547 күн бар. Канчалык көбүрөөк жайгаштырса, 13 коммерциялык банктын бирөөсүндө 12% менен, бирөөсү менен 14% менен, бирөө менен 15% менен турат негизи. Туура. Ошо неме негизинен мамлекеттин саясаты туура, сиздин фонддун да саясаты туура, депозитте турганы бул өтө жакшы көрүнүш. Кийинки суроом, жана баяндамаңызда айтып кеттиңиз да, аскердик немеге катышкандар депчи. Ошол төлөмдөрдө Баткен согушуна катышкандарды немеси барбы? Төлөмдөрү барбы Баткен согушуна катышкандарга сиздин фондуңуздан? Биз пенсия төлөп беребиз, жана возраст боюнча Баткен же Афган согушу деп бизде бөлүнгөн жок. Кошумча төлөмдөр жок. Биз возраст боюнча пенсия төлөйбүз. Акыркы суроом. Ногу жанагы жалгыз багуучу деп коебуз го. Ата-энеси каза болуп калса, алар баласы чоңоюп, ал бала студент болуп калса, пенсия алабы, албайбы? Студент мезгилинде. Бул жерде былтыр өзгөртүүлөрдү киргизип атканда колдоп бергенсиздер. Мурда 16 жашка чейин алчу мектеп окуучулар. Анан жыл сайын биз справка сурап турчубуз. Ошону биз справка суроону алып салдык, 18 жашка чейин төлөп бергендей кылдык. Анан мурда очное отделение деген эле бар болчу да, 23 жашка чейин. Биз да коштук заочное отделенияны и чет мамлекетте окуган балдарды да коштук, 23 жашка чейин төлөп беребиз. 23 жашка чейин жогорку окуу жайды бүткөнгө чейин пенсияны алып турушат алар. Ооба, ооба. Могу заочный дегенди качан коштуңуздар? Канча болду кошконуңуздарга? Былтыр 1-июлдан коштук. 1 жыл болайын деп калды, уже алып атадылар, а? Соолорума жакшы жооп алдым. Рахмат, иштериңиздерге ийгилик. Отчетторуңуздар дагы чында мыкты экен, жакшы экен. Иштериңиздерге ийгилик. Рахмат. Рахмат, Арсланбек Абдыкаимович. Кезектеги сөз Теленебаев Фархад Разумович сизде. Чоң рахмат, Ақтабек Үсінбекович. Урматтуу кесиптештер, урматтуу жыйынга катышуучулары. Тема нашего заседания – это вопрос, который касается каждого из нас. Вопрос пенсионной системы, роли социального фонда, обеспечения стабильности и социальной справедливости. На сегодняшний день социальным фондом проводится значительная работа по реформированию пенсионной системы и поддержка наших пенсионеров. Однако на практике остаются вопросы, которые вызывают обеспокоенность у граждан. У меня вопрос такого характера. Бахтияр Джинишбекович, ко мне обратилась женщина с 30-летним стажем работы, которая платит все страховые взносы, платила трудового стажа, а также пенсия у нее остается такая же, как у всех, 6900 сомов. Вот. Согласно официальным данным, именно такой уровень минимальной пенсии установлен с 1 октября 2024 года. В то же время информация Национального статистического комитета прожиточного минимума для пенсионеров в 2024 году составляет 7063 сома. Поэтому у меня такой вопрос возникает. Каким образом обеспечивается принцип социальной справедливости, если граждане с длительным трудовым стажем
значительным социальным отчислением получают пенсию на уровне установленного минимума? Первый вопрос. Фархад Разумович, по гражданке, которая к вам обратилась, если вы фамилию дадите, давайте я ее стаж подниму, посмотрю и вам дам ответ. Я По обязательно сохранению страхового принципа, здесь страховой принцип, мы как социальный фонд, это основная наша задача, соблюдать страховой принцип. Мы всегда придерживаемся страхового принципа. Здесь то, что вы сказали, прожиточный минимум пенсионера более 7 тысяч сомов, в этом году с 1 октября мы доведем до этой суммы минимальной пенсии. При выплате пенсий данным гражданам, у кого были маленькие отчисления, у кого был небольшой страховой стаж, эти суммы доводятся за счет бюджетных средств. А оставшимся гражданам мы выплачиваем за счет страховых взносов. То есть в любом случае те граждане, у кого больше страховые взносы, у них пенсия будет повышаться, со временем больше будет повышаться. А планируете ли в ближайшее время повышение пенсий? Да, Фархад Разумович, с 1 октября мы будем повышать пенсию. Всем. Какой категории? Или всем, да? Всем категориям? Всем будем повышать. И как будет влиять рост инфляции в стране на темпы повышения пенсий? Здесь мы берем для исчисления, вот, допустим, для поднятия пенсии, согласно закону о государственном социальном страховании, мы берем среднюю заработную плату и берем инфляцию за прошедший год. Мы добавляем эти две суммы, делим на 2 и процент повышения пенсии выводим. Коэффициент повышения пенсии. На этот год в бюджете мы заложили повышение пенсии 7%, сумма заложена 1 миллиард 200 миллионов сомов. Но мы будем смотреть поступление страховых взносов по итогам первого полугодия 2025 года. Мы решим, на какую сумму будем повышать пенсию. Но это будет больше 7%. Однозначно. И еще какие льготы предусмотрены для пенсионеров в Кыргызстане? Какие льготы? Вот вы имеете в виду это проездные билеты и так далее? Да, в общем, да, все. Ну, Какие льготы? это мы льготами не занимаемся, мы только назначением выплаты пенсии занимаемся. В каком городе какие льготы есть, в каком районе, мы не знаем. По республике в каждом городе, в каждом районе, там мэрии эти льготы самостоятельно предоставляют. Бахтияр Жаншбекович, я вам в письменном виде отправлю вот это письмо женщины, хорошо? Хорошо. Огромное хорошо. спасибо, мы вас поддерживаем, мы видим, как сейчас работаете, реформы проводите. Спасибо. Спасибо. Фархад Разумович, рахмат. Кезектеги сөз суроо үчүн Жуншалиева Гүлсүн Канышыңазина сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу фракциянын катышуучулары, урматтуу Бакыт Сунбекович. Менин кайрылуум мага келген кат кайрылуу боюнча болуп атат. Бул кат Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера балет театрында эмгектенген балерина энелерден келип түштү. Ал кат негизи мындай болуп атат да, биз дейт 2013 жылдан социалдык төлөмдөр пенсионный фонд Кыргыз Республикасынын 2013 жылындагы 137 статьясында каралгандан кийин дейт, ал статьяда биздин декреттик бала багуу боюнча өргүүбүз атайын стажга кирбей калды дейт. Ал стажга чейин балериналар, ал өзгөрүүгө чейин балерина энелер 1,5 жашка чейин балдар менен отурчубуз дейт. Керек болсо 3 жашка чейин отурчубуз дейт. Азыркы төлөмдөр боюнча, азыркы статья боюнча биз төрөп эле жумушка чыгып кетиши болуш керек болуп атат дейт. Анткени 20 жылдык жеңилдетилген статьяга кирбей калдык дейт да. Ошол боюнча кайрылуу болуп атат. Анан чын эле биз билебиз да, балерина болом деген кыз 10 жаштан баштап эмгектенип баштайт.
театрда иштейм десечи. Анан мен тааныйм бул аял балериналарды, бирөөндө 3 бала, бирөөндө 4 бала кошо көтөрүп иштеп атышат да, балдар да тиги сценанын артына коюп эле, кошо чуркап иштешип эле, чуркап барып балдарды карап атышат да. Чын эле аларды мен түшүнөм. Анан ошол боюнча сизге барып жолугушабы, кандай кылат Бактияр Жынышбекович? Ошолорду кабыл алып койсоңуздар, өздөрү сизге барып жакшы түшүндүрүп беришет го. Анан дагы бир кат, бул Мамбет Ахунова ак кыздан жана Чынар Айымдан да түшүп атат. Ак кыз Айым 2006 жылдын январынан 2006 жылдын ноябрына чейин Казакстанда иштептир да. Анан ошо эми 1 жылга жетпейт. Ошо төлөмдөр кирбей калды дейт да бизге. Кирбей калып, стажыма кирбей калып, ошон үчүн да чоң бир жагдай болуп атат дейт да. Анан ал киши айтып атат, мен даярмын дейт, компенсация берейин дейт ошол убакытты. Төлөп берейин дейт. Бүгүнкү инфляцияны учитывать этип туруп төлөп берейин даярмын дейт да. Ошол кишинин боюнча дагы бир мага жооп берип коесуздарбы, же ал балерина айымдарды кабыл аласаңыз андан да жакшы болмок да. Мен бул суроого сразу эле жооп берип койбойм, алар угуп атса жоопту сразу эле алып коюшпайбы. Бул боюнча биз былтыр сиздердин колдооңуздар менен мурда стажга 2 бала эле алчубуз, 3 жылдан 6 жыл эле алчубуз. Былтыркы киргизген өзгөртүүлөрдүн негизинде 3 баланы алып атабыз, ар бир бала 3 жылдан стаж болуп эсептелет. 9 жыл стаж эсептелет. 3 баласы болсо 9 жыл стаж эсептелет. Тик Казакстанда иштеген жаран болсо, ал 2021 жылдан баштап келишимибиз бар. Аны эгерде 2021 жылдан кийин болсо, кайсы жылда иштейм деп атат? 2006 жылы 2006 иштептир ал Казакстанда. 2006 общий стажга суммирование кирет, бирок суммасы кирбейт. А бирок суммасын добровольная уплата страховых взносов деп коет, ошентип добровольно төлөп койсо болот соцфондко. Анан кирип калат, Ооба, кирип калат. Рахмат. Анан негизи мен сураныш Бактияр Жынышбекович, ошол кыздарды кабыл алып койсоңуздар, өздөрү жакшы түшүндүрүп берет. Анткени алардын каттарын көрдүм, профсоюзга жазыштыр, мынакей мага толтура каттарды берип атат да, каяка гана кайрылган жокпуз дейт. Ошон үчүн эми ошолорду кабыл алып угуп койсоңуздар. Рахмат, жообуңуз мени канааттандырды. Рахмат. Кезектеги сөз Жанбек Султанович сизде. Рахмат, урматтуу чакырылгандар, саламатсыздарбы, кесиптештер. Бактияр Жеңишбекович, менде мындай суроо, мен өткөндө Ысык-Көл областынын Ак Суу району, Түп райондорунда барып келдим. Ал жакта элдер маселе көтөрүп атышат. Биз 25 жылдан баштап, июндун 1-ден баштап, жанагы дыйкан чарбаларга 1 гектардан ашкан жери бар жарандарыбызга сосын отчислениялар мурда сугат жерге 373 сом түзгөн болсо, 25 жылдын 1-июндан баштап 1535 болуп, ай сайын муну 1 жыл бою төлөм чыгып калат экен. Ошондо жылдык эсеп ставкасы 18 000 сомдон айланат экен. Муну баягы биздин дыйкандар тынчсызданып жатышат. Кээ бирөө кайрак жерлерде анан жерди 1 жыл бою иштетишпейт да. Алар 6 ай жаздан баштап иштетип, бирок үзүрүн күзүндө гана көрүшөт да. Эмне үчүн мындай ставканы коюп атасыздар? Анан дагы ушуга эле улай суроом, 1 гектарга чейинки дыйкандар алар кандай сосын отчисление болот? Мурда алар болсо жылына 300 сомдон, 200 канча сомдон болчу экен, эми алардыкын вообще алып салыпсыңар да. Алар пенсияга чыкпайбы деген маселе. Элибиздин көпчүлүгү дыйкандар дыйканчылык менен алектенет да. Анан аларга кандай мамиле болуп атат? Ушу жөнүндө кеңири түшүндүрүп берсеңиз. Жанбек Султанович, бул боюнча былтыр камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Бул өзгөртүүнүн негизинде ушул сумма, сиз айткан суммалар киргизилген болчу тарифтерге. Ал эми бул 1 гектардан өйдө жери бар жарандарыбызга, эгерде 1 гектар жериң болсо, 1,5 миң сом соцфондко айына төлөйсүң деген ушул тариф киргизилген.
эгерде 1 гектарга чейинки жер үлүшү болсо, анда и так деле эч ким төлөбөйт да, келбейт соцфондко эч ким. Добровольнога чыгарып салганбыз. Эгерде эч ким келип төлөбөгөндөн кийин биз добровольнога чыгарып коюп да. Эч ким келбейт соцфондко, төлөбөйт. Силер төлөткүлө да иштегиле да ан үчүн. Карабайсыңарбы? Бул боюнча өзгөргө комфорт создавать этип алып эле отура бересиңерби же кандай? Элдер иштеш керек да, чыгып барып, дыйкандар, биздин дыйкандар эмне кылсын анда? Пенсияга чыкпай эле койгула, силер жүрө бергиле деген. дыйкандар пенсияга Бактияр Жеңишбекович, биз өзүбүз мамлекет, биз пенсионный куракка келгенде биз аларды биз гарантия берип атабыз да, мамлекет. Биз силерди пенсия менен камсыз кылабыз, шарт түзөбүз, биз эми алар пенсионный возрастка келгенде камсыздашыбыз керек да пенсия мененчи. Туурабы? Биз мамлекет, биздин милдетибиз ошол да. Биз комфорт создавать этип беришибиз керек. Элибизге мындай кандай десек, жашоо шартты түзүп беришибиз керек да. Анда биздин пенсионерлердин баары бияктан чыгып барып, Россиядан гражданство алып, ошол жерден пенсияга чыгышсын. Россияда гражданство алып эле ошол жака пенсияга барсаң, аларга чыгарып берип атат. Карабайт алардын эмесинечи. А бизде мындай условия, сиздердин саясат мындай болот. Буга чейин биз азыр айтып атабыз, пропаганда кылып атабыз. Буга чейин өкмөт, мурдагы бийлик бизди мындай заблуждениеге алып келген экен, коррупциянын схемалары көп болгон, бюджетибиз өскөн эмес деп. Бүгүн профицит болуп келатабыз дагы, а бирок силердин кылган ишиңер туура эмес болуп атат да. Саясат туура эмес жакка кетип барат. Биз пенсияга чыккандан кийин жанагы 1 гектардан ашкан дыйкандарыбызга силерге акчаңарды төлөсөңөр, пенсияга чыгасыңар, төлөбөсөңөр чыкпайсыңар деген маселени коюп атасыңар. Жанак Султанович, жооп берип коеюнбу? Жооп бериңиз. Бүгүнкү күндө мугалимдерди, врачтарды ала турган болсок, 20 000 сом айлык боло турган болсо, соцфондко айына 5,5 мың сом төлөшөт. 5,5 мың сом, 20 000 сом айлык менен ай сайын төлөшөт. 1 гектар үлүш жери бар адам бир айда 1,5 мың сом төлөп коюуга кудурети бар да. Сиз 1 гектар жердин пайдасын билесизби? Бизде кайрак жерде, суу барбаган жерде. Бул жерде камсыздандыруу төгүмдөрү, биз жалпы камсыздандыруу төгүмдөрү түшүп атпайбы? Жер үлүшүнөн төлөгөн жарандарыбыздын төлөгөн суммалары жалпы бюджетибизден болгону 0,4% болуп атат. Жалпы бюджетибизденчи. Анан кайта пенсия төлөгөнгө келгенде жалпы бюджетибизден 40%-ын кайта төлөп берип атабыз да. Ошондо биз бул акчаны ошол медиктер төлөгөн каражаттардан, врачтар төлөгөн каражаттардан биз кайта жарандарыбызга төлөп берип атабыз да. Соцфондчу. Бул жерде камсыздандыруу принцибин сакташ керек да соцфондчу. Ошон үчүн биз ушул жорлорго барып атабыз. Бүгүнкү күндө биз ташка алып атабыз. Мына жер үлүшүнөн төлөгөн эркек киши 25 жылда болгону 2 000 сомдон 4 000 сомго чейин төлөйт 25 жылда. Пенсияга чыккан учурда биз автоматически ага бир айда 6,900 сом төлөп берип атабыз. Ушул маселе болот да бүгүнкү күндө бизде. Мындай менде мындай сунуш да. Силер ушу дыйкан чарбалардыкын өзүнчө бир форматта кылып туруп пенсионный эмесин фондун түзбөйсүздөрбү? Бизде сиз билесиз 70% элибиз дыйканчылык менен алектенет да. Силер баа бюджетниктерге, ставкага мындай болот да биздин саясатчы. Биз акчаң төлөсөң, сен көп төлөйт экен, сен көп пенсия аласың, сен жок экен, сен албайсың деген маселени койбош керекпиз да. Биз баарына бирдей шарт кылышыбыз керек да. Пенсионный возрастка келгенде баары тең пенсияга чыгыш керек. Биз камсыздандырып беришибиз керек. Ал акчаны сиз каяктан табасыз, элден табасызбы? Ал мамлекеттин өзүнүн саясаты. Биз бюджетти толтуруп атабыз, экономикабызды көтөрүшүбүз керек, иштешибиз керек. Ошого биз аракеттенишибиз керек. Анан сиз азыр мындай кылып турсуз да, 1 гектарга жетпеген дыйкандарды мындай таштап коюпсуз да. Аларга деле менин оюмча мына баарына бирдей эле бир тариф кылып, дыйкандарды деле бир мурун 200-300 сом төлөп турса, 10 эсе көбөйтүп койгула. Жылына бир 2 000, 3 000 сомдон төлөп турсун мейли. Даже 5 000 сомго чейин бир жылдык кылып койсок болот да. Аларды өзүнчө кылып туруп, фондду мындай бөлүп, өзүнчө категория кылып пенсияга чыгарсакпы деген ойдо. Жанак Султанович, бул боюнча добровольный уплата бар. Ал жарандарыбыз бүгүнкү күндө биз добровольно чыгардык. 1 гектарга чейин жериң болсо, соцфондко төлөбөй эле койсоң болот.
Бирок добровольный уплата, эгерде пенсияга чыгам десе, сиз айткандай жылына 2000 сом төлөп койсо болот. Бул стаж катары биз эсептеп алабыз. Мун добровольный эмес, сиздер милдет катары мындай иштебейсиздер. Азыр мына эч ким төлөбөйт, жүрө берет. Ал 60га чыгат, 65ге пенсионный возрастка келгенде сиз айтасыз, сенде эчтеке стаж жок экен, добровольный төлөгүнүң дейт. Ал ошо стажын толтуруш үчүн эмне 20-30 жылдык стаж төлөш керек. Анда кыйын болуп калат да. Туурабы? 60 000 төлөш керек болот атпайбы анда? Ага, мындай возраст келгендечи 10 жылдың эле 2000 сомдон эсептесең 20 стаж көбөйүп кетет. Ошон үчүн акча мен сиздерден суранат элем да, келгиле мону кайра карап көргүлө. 1-июндан баштап бул ызычы болот. Элдин баары көтөрүп атат. Мен мына 2 район кыдырып келдим, баары тынчсызданып атат. Биздечи 1 гектардан ашкан кайрак жердеги бүт баары тең суу барбаган жерде жайгашкан көпчүлүгү. Анан алар айтып атат, биз деген кандай биз 1 гектардан биз жаан чачын жакшы болсо бир 2 тонна будай алабыз. Болгону будай менен арпа себебиз дейт. А расходу 20 000 анын расход эле 20-30 000ге чейин чыгат. А баасы канча базарда? Будайыңдын баасы канча миң сом? 2 тонна сатылат, алат экен. Мунан да жаңы сунуш иштеп чыгып карайланда, жер үлүшүнө байлабайланда, жер үлүшүнө байлабай бир сумманы монча төлөсөң жылына пенсияга чыгасың деген бир сумманы иштеп чыгаланда. Жок, ошо дыйкан фермерлерге бир өзүнчө бир механизм иштеп чыкпайлыбы? Ошону карабайсыздарбы? Макул карап сунуш берели. Өзүнчө коэффициент, өзүнчө мындай фонд кылыпчы аларга карап чыгалы. Анан сиздер мында добровольный кылып коюпсуздар, анан кээ төлөбөгөндөргө пенсионный пособие деп да койгонсузбу? Ушундай дагы бир маселеңер бар экен. Ал туура эмес да. Ал пенсионный пособие илгери союз убагында кандай кишилерге каралган билесиз да. Түрмөдө өмүр бою отуруп келип, камалып келип, чыгып жолсо өмүр жоголуп кетип, кийин пайда болуп, пенсионный возрастка келгенде мамлекет макул, ладно деп пенсионный пособияларды берип койчу да. Андай мамиле кылбашыбыз керек да. Биздин жарандар, биз мамлекет, эл бар. Жанак Султанов, бул жерде камсыздандыруу принцибин кармашыбыз керек болуп атат да. Биз камсыздандыруу принцибин кармабасак, биз ошол эле врачтардан, медиктерден алып атабыз да, тиги жарандарга төлөп берип атабыз биз каражаттарды. Биз ошону сиз баардыгын тең кара деп атпайсызбы? Баардыгын тең карап атабыз. Медиктердикиндей же врачтардыкындай ставка койгон жокпуз. Ошо минимальный ставка коюп атабыз. Жок, минимальный ставка кантип болсун деп сиз ойлосоңуз? Және Султанович, жерде эң чоң маселечи маалымат жетпей атат да, ошо биздин дыйкандаргачы. Маалымат жетпей атат. Ошо маалыматты жеткизсеңер, дыйкан деле төлөйт акчасынчы. Туура айтып атат. Ким эле пенсиясын ойлонбосун. Ошо маалымат жетпеген үчүнчү, мамлекет милдеттүү түрдө пенсия төлөп берет деп коюп жүрүшөт да. Турмуш өзгөргөнү менен эч ким иши жок болот да. Кечиресиз Жанат Султанович. Жарайт. Туура, Баксынович, мындай болуп атат да, булар деген баягы 1 гектардан ашык деп жерлерде азыр бул боюнча өтө суроо көп болуп атат. Баары тең 1,5 миң сомдон биз кантип төлөйбүз деп атат да эми. Ал 1 жылда 18 миңге чыгып атат. Алган түшүмү, пайдасы, аныкы жылына болгону 20 миң сом. Анда ал жерди иштетип эмне кереги бар? Анда жерди өткөзүп берип салыш керек болуп атпайбы? Бул дыйкан чарбаларга бир өзүнчө тарифтерди карап, өзүнчө пенсионный фондду ойлонуп чыгыш керек. Бактияр Жеңишбекович, бул 1-июндан баштап сиз көрөсүз, бул проблема жаратат. Элдин баары тынчсызданат. Мен мына атайын барып, эл менен жолугуп келдим. Бүт райондо, бүт айылда ушул вопросту көтөрүп атышат. Эмне үчүн биз кандай төлөйбүз деп атат эми. Ай сайын биз жерди 6 ай иштетебиз, кышы бою жерди иштетпейт да. Андан пайда көрбөйт. Ал ошо күзүндө бир гана айда топтоп турган сатат. Мен сунушум мындай да, ушул дыйкан фермерлерге бир өзүнчө тарифтерди карап, өзүнчө бир пенсионный фонд ойлоп табышыбыз керек. Ушуну караңыз. Бизде сураныч. Бул өтө туура эмес. Анан жана 1 гектарга чейинкилерди деле чогултуш керек. Сиздин кызматкерлер бүт райондордо, айылдарда бар. Алар иштеш керек. Аларды добровольно мындай болот да, сиздики добровольно биз иштегиңер келбей атабы деген менде ушундай ой пайда болот да. Силер ошондой ойго мени түртүп атасыңар, потому что силер добровольно кылып койдуңар, эч ким иштебейт. Аны милдеттүү түрдө барып, жер үлүшүң бар экен, төлө деп ар бир айыл өкмөттө сиздердин кызматкерлер кыдырыш керек. Добровольно төлөгөндө айына 3 сом төлөп атат, айына 3 сом төлөп атат, пенсияга чыкканда 6900 сом алып атат.
Сиз аны тарифти көтөрбөйсүзбү анда? Мына Тарифти көтөргөндө айтыптыр, добровольноға чыгардык. Айып Добровольно эмес. пенсиясы көбүрөөк болгусу келсе, добровольно 2000 сом, 3000 сом жылына төлөсүн, ал мыйзам жол берет. Жок, дыйкандардыкын силер мындай 1 гектарга чейинкилерин калтырып коюп атпайсызбы? Ошону милдеттүү түрдө элечи 1 гектардан ашканын деле баарын чогуу эле бир тариф койбойлубу деген менде сунуш болуп атат. Жылына бир эле 2000 же 3000 кылып коелу, аны төлөп берет аны. Бул боюнча карап анда сунуш киргизели биз. Ушуну карап бериңиз. Анан менде дагы суроо, сиздер 20 юридикалык жана дыйкан фермерлердин 23 жылы 273 миллион экен, 24 жылы 262, 25 жылы 248. Булар эмнеге азайып кетип атат бул төлөмдөр? Бул жерде бизде санын ала турган болсок, 2022 жылы жалпы камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөчү регистрация болгон ишканалардын саны 610 миң, 2023 жылы 659 миң, 2024 жылы 661 миң. Иштеп жаткан жарандар боюнча ала турган болсок, бизнес үчүн тарифти Фермер чарбалардын камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча сурап атам да. фермер чарбалары бул жерде чарба пенсионерлерге оформлен болсо, пенсионер пенсияга чыккандан кийин соцфондко төлөбөйт. Жок. Төгүмдөр 23 жылы 273 миллион, 24 жылы 262 миллион, 24 жылы 248 миллион. Эмне үчүн азайып кетип атат жылдан жылга? Бул жерде биринчиси ошол пенсияга чыккандан кийин жарандарыбыз камсыздандыруу төгүмдөрүн төкпөйт. Анан инвалидтер первой, второй группы и бул жерде жана быйылкы жылдан баштап Мында айт. салык кызматынын маалыматы боюнча салык кызматы бизге маалыматты ушундай деп берип атат. Бул санын азайышы бул пенсионерлердин саны көбөйүшүнөн улам деп маалымат берип атышат бизге. Жалпы маалымат боюнча көбөйүп атат жумушчулардын саны. Жумушчулардын салымы көбөйсө, төгүмдөр деле көбөйүш керек го дейм да. Фермерлер. Бул жерде төгүмдөр бизде жана тарифти 27%-тан 12%-ка чейин чүрбөдүкпү? Жумушчулардын саны ошо чүргөндө бүгүнкү күндө бизде жана улуттук статистика комитети Дыйкан фермерлердин чарбачылык ошолорду айтып атам, чарбаларды. Камсыздандыруу төгүмдөрү азайып атат. камсыздандыруу төгүмдөрү азайып атат. Ошол жерлер пенсионерлерге оформлен болот. Пенсияга чыгып атат да жарандарыбыз, ал пенсияга чыккандан кийин камсыздандыруу төгүмдөрүн төкпөй калат. Ал мыйзам боюнча кармалбайт анда камсыздандыруу төгүмдөрү. Түшүнүктүү. Эгер мындай дагы бир суроо, ошол пенсияга чыккандан кийин жер үлүшү бар, анда азайып кетип, аларга пенсияга чыгып кетип атат да. Бирок алар баягы бул эми баарыбыз бул дүйнөдө өмүр бою калбайбыз да, өтүп кете турган болсо, ошо жер үлүштөрү кийинки өзүнүн балдарына кала берет. Аларга болуп жазылып кете бериш керекпи? Ошондойбу маселе? Үлүш ээси болуп башка балдары калып калат да, мураскерлер, Ооба, кошулат. Кошулуп кете берет. Түшүнүктүү. Анан сиздер мындай ушул эле тарифтерди 26-27 жылдарга көбүрөөк берип атасыңар. 100 миллион, 90 миллионго чейин. Эмне үчүн, эмне пландарыңыз бар? Эмне үчүн көбөйүп атат? 26-27 жылдары.
Намыстандыруу төгүмдөрү бизде жыл сайын көбөйүп турат, анткени айлык бизде жыл сайын орточо көбөйүп турат 10%га чейин. Жок, мына сиздер ушул именно дыйкан фермерлердикин азыр айтып атасыз. Азайганы бул пенсияга чыгып кетет. Ал боюнча 27-жылы көбөйүп атат. Ал боюнча жанагы 1,5 миң сом болуп атпайбы? Ошол эсебинен Деп пландап атасыздар, э? Эми Бактияр Жеңишбекович, мен сиз менен урушайын деген жерим жок. Мен дагы эл менен жолугуп келип атам. Мен дагы эл мага ушундай талапты коюп атат. Бул туура эмес саясат деп. Бул 1,5 миң көп деп атат. Сиз барып көрүңүз ишенбесеңиз. Түп Ак Сууда кайрак жерде сугат жерлер жок. Анан алардын пайдасы албаса, анан биз 1,5 миң сомдон ай сайын төлөй албайбыз деп атат. Пайдабыз 2 тонна будай, 2 тонна арпа эгер жакшы жамгыр жааса, болбосо 1 тонна эле алабыз дейт. Аны ошо малыбызга бергенге же ун кылып алганга өзүбүзгө эле дейт да. Анан бул дагы ушуну давайте бир башкача бир форматта ойлонуп иштеп чыгыңызчы, сураныч. Элге түшүндүрүп берели, 1-июндан баштап ызычы болот, ошон үчүн жанагы 1 гектарга чейинки дыйкандарды дагы камтыйлы, баарын милдеттүү түрдө бир тарифти коелу. Анан сиздер ойлонуп көрүңүздөр, аларга бир башка дыйкан фермерлерге башка пенсионный фондду түзүүндү ойлонуп чыгыңыздар. Ошентип иштеп чыгалы, бир 2 миң сом, 3 миң сомдон коелу, жылына кылыпчы. Ошондо туурараак болот да. Рахмат. Рахмат, Жаныбек Султанович. Кезектеги сөз. Так. Примов Улан Бердубаевич, сизде. Рахмат, Бактыгер Үсенович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Менде суроо деле эмес, Бактыгер Үсенович. Мен Бактияр Жеңишбековичке социалдык фондго иштеп аткан жумуштары боюнча каалоо тилектеримди айткым келди. Бүгүнкү күнү чындыгында айтканда социалдык фонддун эгерде жумушун негизинен карай турган болсок, фундаменталдуу тарабынан алганда, бүгүнкү күнү биздин социалдык фонддо иштер ийгиликтүү жүрүп жатат десем мен жаңылышпаймын. Себеби дегенде бир топ биздин пенсионерлерге шарттар түзүлүп, буга чейин прожиточный минимум канча, 200 миңби, 300 миң адам? 292 миң. Канча? 292 миң. Ну, почти 300 миң адам 3 миңдин тегерегинде акча алчу бүгүнкү күнү, бирок ошол биздин президенттин саясий чечими менен биздин бюджетте кошумча акча каражаттар пайда болгондо, ошондон сырткары мына социалдык фонддун туура саясатынын негизинде ошол 300 миң адамга прожиточный минимумдан жогору же болбосо, жогоруда айтып өткөндөй 6.900 чекти көтөргөнгө, эгерде сөз менен айтканда жеңил, бирок эгерде цифра менен эсептеп келгенде бул 290 миң адамдын акча менен эсептеп келгенде бул аябай чоң акча каражат. Бирок Бактыбек Жеңишбекович, бул сиздерге чек болбош керек. Сиздер дагы кошумча акча каражаттарын издеп, мына бүгүнкү күнү урматтуу депутаттар, социалдык фонддун буга чейин мына Бактыгер Үсенович, 6-чакырылыштан бери сиз менен биргеликте социалдык фонддун пайыздарын түшүргүңүздөр, баягы экономика, баягы теневой экономикадагылар баардыгы чыксын деп айтып жүрчү элек. Мына ошол нерсе келип, мына социалдык фонддун пайыздык ченемдери түшүп, бүгүнкү күнү биздин ишкерлер көпчүлүгү эмес, баардыгы 100% десем жаңылышпайм, социалдык фонддордун ачык, так даана көрсөтүп, ээн эркин ишмердүүлүгүн жүргүзүп атышат. Бул дагы ушул социалдык фонддун жетишкендиктери деп эсептейбиз. Ошон үчүн Бактыгер Жеңишбекович, бул жерде баягы биздин социалдык фонд бир гана ошол менен чектелип калбастан, мындан ары дагы баягы биздин баардыгыбыз эми ошол возрастка жетебиз, ушундай татыктуу пенсия чегергенге азыр калып аткандан дагы жогорку пенсия, ошол баягы жогоруда сиз айткандай, биздин бир коллега суроо берди го, баягы 50 миңден жогору ким алат депчи. Баардыгы ошол деңгээлге жеткизе тургандай келечекте бир саясат жүргүзүп, ошону бир камсыз кылсаңыздар деген каалоо тилекти айткым келет. Негизинен ишиңиздерди мен колдоймун. Рахмат. Рахмат, Улан Бердубаевич. Кезектеги сөз Жылдыз Эсенбековна, сизде. Рахмат, Бактыгер Үсенбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү жыйынга катышуучулар. Бактияр Жеңишбекович, жарандар камсыздандыруу төлөмдөрү жөнүндө маалыматта эмгек стажынын мезгилдери толук көрсөтүлбөгөнүнө даттануу менен кайрылышып атышат. Бул көйгөйдү негизги себептери эмнеде? Бул көйгөйдүн. Анан ушундай көйгөйлөргө туш болгон жарандар кайда барып кайрылыш керек? Жылдыз Эсенбековна, стаж боюнча 96 жылга чейин
Бизде маселе болчу мурда дайым 96 жылга чейин. 96 жылга чейин биз жанагы айлык боюнча тастыктама сурабай калдык архивтерденчи. Муну биз бир сумма менен эле мурда орточо эмгек стажы жөнүндө сурап атам. Эмгек стажы толук ошо көрсөтүлбөй 96 жылга чейин стажды айтып келатам, азыр жетем 96-дан кийинкиге чейин. 96 жылга чейинки стажды биз бир сумма менен эле алып калдык. 900 сом бир сумма менен берилет. Базалык бөлүгү төлөнөт. 96 жылдан кийин бер жакты көздөй бизге жана ишканалар отчет тапшырып турат. Ошол данныйлардын баардыгы ар бир жараныбыз кайсы жерде иштеген, айлыгы канча болгон, соцфондко канча төлөгөндүгү боюнча толук маалымат бизде 96 жылдан бери көздөй бар. Аны эгерде стажы жок болуп калып атса 96 жылдан кийин, бул анда ошол ишкана соцфондко отчет тапшырган эмес, ошол жаран үчүн анда камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөн эмес. Жок, жаран камсыздануу төлөмдөрүн төлөгөн, бир эле ишканада иштеген, бир ай иштеп анан 2 ай иштей албай койбойт да, анан кайра бир айдан келип орношпойт да. Ошондой маалыматтар бар, ошондой кайрылуулар бар. Мен билем эмне үчүн мындай болуп атат. Силер менен налоговойдун ортоңордогу келишпек система болуп атат да. Жылсесемек ана. Деген налоговой силерге өткөрүп берет. Информациянын баарын налоговойдон аласыңар. Ошодорде силерде задваивание болот. Жок. Жакшы билесиздер. Эмне үчүн андай болуп калат? Жылдыз Эсенбек, андай болушу мүмкүн эмес. Бизге кандай маалымат отчет берилсе налоговойго, так ошол маалымат бизге келип отурат. Бир ай кантип 2 ай болуп отуруп калсын, андай болушу мүмкүн эмес. Болушу мүмкүн, анткени деген ишкерлер бир налоговый инспекцияда болуп анан УККнге өтүп кеткенде задваивание болот да. Жылдыз Эсенбековна, бул болушу мүмкүн эмес. Налоговойдун базасы кандай сливация кылса, биз толук ошол бойдон кабыл алабыз ал базанычы. Бир ай 2 ай болуп калышы мүмкүн эмес. Сиз айтып жаткан случай боюнча бизге ошол кишинин маалыматын берсеңер, мен карап туруп сизге маалыматын чыгарып берейин. Мындай случайлар аябай көп, мен баарын берем, көрсөтөм силердин справкаңарды, толук кирбей алган стажы. Анан силер 24-жылдын майынан баштап баалуу металл жана баалуу кагаздарды жайгаштыра аласыңар, ошол канча суммага алдыңар? Жылсы Семековна, муну биз киргизип жатканда ошондо да мен сизге түшүндүрүп бергем. Муну ближайший 1 жыл, 2 жылда алабыз деген эмеспиз. Бул кийинкиге финансылык инструмент катары киргизкенбиз. Бүгүнкү күндө бизге финансылык инструменттер жетип атат. Бул мамлекеттик баалуу кагаздар жана коммерциялык банктарга депозиттерге. Акчабызды ошол жерге жайгаштырып атабыз. Бирок быйылкы жылда биз 11 миллиард ГНПФ-га чөт деп атабыз. Эмки жыл 14, 16, 18 болуп чөт. Ближайший 5 жылда 50 миллиард акча чөт ГНПФ-га. Ошондо бизге финансылык инструменттер жетпей калган учурда, ошондо бул финансылык инструменттерди колдонуп баштайбыз. Бүгүнкү күндө баалуу металл алган жоксуз? Жок, жок кандай. Рахмат. Рахмат, Жылдыз Эсенбековна, барбы дагы? Кимде сөз? Жокпу? Анда мен да бир эки сөз айтып коеюн. Муратов Бактияр Женишбекович, Улан Бердибаевич азыр жакшы маселени көтөрүп кетти. Чындыгында иштеген адамды иштеп атат деп эле айтышыбыз керек. Бирок бир нерсени айткым келет да, көп өзгөрүүлөр болуп атат. Ошо көп өзгөрүүнүн ичинде бир өзгөрүү атайын кылдырганбыз ошо өзгөрүүнүчү. Мына орто чакан бизнеске 14%га чейин түшүрүп бердик, туурабы? Социалдык төлөмдөрдү. Ошол натыйжасына, мындай максатына жеттикпи? Ал эмне үчүн түшкөнүн сиз жакшы билесиз, причинасынчы, туурабы? Бул боюнча Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө бизде көмүскөдө жүргөн иштеп жаткан жарандарыбыздын саны 953 000 адам. Былтыр август айынан баштап түшүрүп киргизилген бул тариф. Август айынан баштап ошол 5 айда 83 000 кошумча жаңы жарандар төлөп баштады. Быйылкы жылы бул сан дагы көбөйөт деп күтүп атабыз. Бул эми силерден аябай чоң мындай зависит этет да. Көмүскөдөн чыгарыш керек. Мамлекет ушундай шарттар түзүп берип аткандан кийин социалдык төлөмдөр көбөйүш керек муну. 14% деген эмне? Туурабы? Мурун 27%. 12%.
12% болуп калды, 12. Мурун жумуш берүүчү жалпысынан 27% болсо, ошонун 17%ын жумуш берүүчү төлөөчү. Ошондо жумуш берүүчү 17%ын ордуна 2% төлөп калды бүгүнкү күндө. Аны айтып атам да, азыр ошондой чоң компаниялар бүт бардыгы көмүскөдөн чыгыш керек да. Эми ни для кого не секрет, вторая бухгалтерия у всех по зарплате была, туурабы? Экинчи бухгалтерия бар эле да. Азыр ошолар чыктыбы деп атам да ушун. Бул боюнча салык кызматы менен тыгыз иштеп атабыз. Ошол былтыркы жылдын 5 айында кошумча ошол 86 000 кошумча жумушчу көрсөтүлүп баштады. Айлык фонду бизге көрсөтүлгөн, отчет берилген 20 миллиардка көбөйдү. Фонд заработная плата. 3 000 деп атасыз, туурабы? 953 000. Бул болгону бир жылдын ичинде 86 000 чыкты. 5 айдын ичинде. 5 айдын ичинде. Эртелеткиле. Шартты түзүп бердиңер. Жакында 1 жыл болот. Чыгаргын анын бардыгын. Макулбу? Жарайт. Экинчи маселе мына азыр ушу накопительный жагын айтып кетейин деп атам. Ошону түздөн түз ипотекага бүт баарына колдонсо болот, туурабы? Ооба, туура. Ал 2% аз эмеспи накопительный жагы? Ошондо бир реформа кыласыңар, кылбайсыңар? Бул боюнча эми тарифти жана 27%тан 12%га чейин түшүрдүк да. Бүгүнкү күндө биздин бюджетке кичине нагрузка болуп атат. Анан бирок бул кийинки жылдарда 2 жылдан кийинби, 3 жылдан кийинби бул накопительныйды биздин өзүбүздүн планда бар 5%га чейин жеткизебиз деп. Туура кыласыңар. Эмне дегенде бул аябай элге жардам берет да. Бул баягы элдин акчасы. Өзү негизи соцфонддун акчасы, бүт элдин акчасы. Анан муну канча пайыздан берип атасыңар мамлекеттик баалуу кагаздарга? Канча пайыз менен? Бактыбек Үсенович, бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик топтомо пенсиялык фонддо жалпысынан 53 миллиард 726 миллион сом каражат бар. Анын 85%ы бул 45 миллиард 543 миллион сом мамлекеттик баалуу кагаздарга жайгаштырылган, кирешелүүлүгү 13%дан 18,5%га чейин. Калган суммасы 15% бул коммерциялык банктарга жайгаштырылган, 13 коммерциялык банкка. Ал түшүнүктүү. Коммерциялык банк менен мамлекеттин пайыздары окшош эле? Силерден бир эле заемщикте тура Минфинде. Да, Минфинде бул жерде Минфин 730 күндөн 7300 күнгө чейин бар да, заемдарчы. Коммерциялык банктарга 360. Банктар бир жылга депозит 1,5 жыл. Тура 1,5 жыл башка пайыз, 2 жыл болсо башка пайыз, 3 жыл болсо башка пайыз, ошондон 13%дан 18%га чейин. Тура эле. Мамлекет ушундай колдоо көрсөтүш керек. Профицитиңар болсо, лишний акчаңар болсо, бу деген эртеңки күнү сиздерге дагы бир источник пенсияны көтөргөнгө. Бирок азыркы күндө өзүңөрдүн каражатыңардан канча пайыз көтөрүп атасыңар? Ногу каражаттардын баардыгын мамлекет берип атабы? Көтөргөнү. Же өзүңөр көтөрүп атасыңар? Биз пенсия көтөрүүгө 2024 жылы пенсияны 18%га көтөрдүк. Ылдыйкы пенсияларды пенсионердин жашоо минимумуна жеткиздик. Буга биз бюджеттен кошумча каражат сураган жокпуз. Мына баракелде, мына жакшы, мына сиздердин баягы иштеп атканыңардын натыйжасы ушу, ийгилигиңер ушунда. Штрафтар боюнча сурап коеюн деп атам. Канча штраф топтодуңар? Пене штрафтар 24 жылы 352 миллион сом түштү. Ошо канча пайыз түзөт? Кирешеден канча пайыз түзөт ошо? Нече болот да. Макул, анда мындай сурай берейинчи. 23 жыл канча штраф топтодуңар? Камсыздандыруу төгүн Штраф пениясын. 23 жылы 422 миллион чогулган. 24 жылы канча дедиңиз? 352. Эмнеге түшүп кетти? Бул 12% несебененби? Жок, бул эме да, тиги отчетторду убагында тапшырса, штрафты азыраак төлөп калышат да. Социальная ответственность у населения повышается. Да, повышается. Ну, жакшы, бул дагы силердин ийгилигиңер.
Менде башка суроо жок, урматтуу депутаттар. Бүгүн аябай тартиптүү болду го, бар жок. Тез бардыгы. Анда урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйындын акырына чыгарышыбыз керек. Биз өзүбүздүн ушу социалдык фонддун иштеп аткан чечим долбоору силерге таратылып берди, фракциянын. Азыр өтөбүз. Кимде кандай сунуштар бар? Азыр мына Жанек Султанович, сөз сизде. Рахмат, Бакытжанович. Мен чечимге мындай да сунуш берет элем да, биз мед персоналдар, уборщицалар, школдо деле ошондой уборщицалар жанагындай 7-8-10 миң зарплаттарды алышат экен да. Андан бирок соцфонд начислениясы, налог начислениясын баары тең орточо айлык маянанын эсебинен кармалып жатыптыр да, 22 миңден. Мен ошону бир же алардын айлык маяналарын ошо 22 орточо айлык маянанын эсебине теңеш керек да. Же болбосо налог менен соцначисленияны караш керек тарифтери. Анткени алар өздөрү жумуштары ошондой, мындай оор жумушта иштеп атышса, чаң жутуп жанагынтип балдардын уборщица болушса өздөрү, зарплаттары 10 миңге чейинкилер бар экен, 12 миң. Сунуш. Ушуну карап чыгып Жанек Султанович, бул боюнча МОП топтуку андай орточо айлыктан эмес, фактический айлыктан кармалат. Фактический айлыктан төлөшөт алар. Фактическийден төлөшөт. Кээ бир мындай болот. Жок, андай жок. Фактическийден төлөшөт. Мамлекеттик ишканаларда бардыгы фактическийден төлөшөт. Муниципальный бир кызматкер кайрылды, бизде ошо мен ошо эл менен жолукканда. Алар баягы суу тарифтерин чогултуп айылда экен да. Бирок зарплатам 10 миң, 12 миң сом алам дейт. Айылдан чогултуп ушундай. Бул фактический айлыгынан кармалат. МОП топтуку ошондой. Фактический айлыктан кармалат. Соц начисление менен налог начисление орточо айлык маянанын эсебинен алып атат дейт да, 22 миңге такап алып атат дейт. Ушу маалыматты да бизге мага так бергилечи, ушу мен. Бул тиги эмелерге каралат, субъект предпринимательства деген бердики каралат, алардыкын 12%га чейин түштү да. Бул субъект предпринимательстволор ошону сиз айткандай төлөшөт. А мамлекеттик ишканаларда, муниципалдык ишканаларда фактический айлыктан кармалат. Муниципальный ишкананын кызматкерлери да кайрылып атпайбы бизге ошондой кармалып. Ошол боюнча мектептен алып туруп, кагаз жүзүндө жооп берип коюң, бүт. Жарайт. Дагы кандай сунуштар бар? Сунуш мен берген да, Бакытжанович жанагы дыйкан фермерлерге өзүнчө бир карап. Аны кабыл алдык, бу жерде стенограмма жүрүп турат. Бактияр Жанышбекович, сиз жана айтып кеттиңиз, субъект предпринимательствога эле ошо средний зарплатадан деп. Субъект предпринимательствода деле бар да мындан азыраак зарплата. Ошолорду деле ал субъект предпринимательство өкмөттүн эмес да. Бир башка жаран эмес да. Ошону дагы ошо эмеден эле карабайсыңарбы, фактическийден. Эмне үчүн 24-700-кө чыгарып койдуң ал? Аякта деле 10 миңди алган кишилер бар, 15 миң алган кишилер бар да. Субъект предпринимательства силердин основной эмеңел да, источник. Ошолор налог төлөп атат, ошолор топтомдордун баарын чогултуп атышат. Анан аларга башкача мамиле кыласың да, бөлүп коесуң ал. МОП анан субъект предпринимательства деген мындай кийинчерээк муну дагы карап чыгышыңар керек да. Аларды деле ошо фактический зарплатасына, средний зарплатаны эмне үчүн 22-400 деп каяктан алдың ал ошонучу? Улап кетейинчи ушу маселедечи. Туура айтып атышат. Не дегенде Новокин районунда бир чоң мекеме бар. Кыргыз нефтегаз дегенчи. Ошол жерде 2,5 миң адам иштейт. Средний зарплатаны ошол мекеме менен биргеликте чыгарып салышканда, азыр Новокин районунда средний зарплата Бишкек менен тең да. Ошондон анан силер баягы социальный фонддун бүт отчисленияларын аласыңар. Ушул тарифтердин баарын карап чыгыш керек болуп атат да. Усредненный кылып салбады өкмөтчү. Бүт анан аз болсо баягы ошо усредненный төлөдү депчи. Ушул туура эмес кичинечи. Новокен районунда 2,5 миң адам Кыргыз нефтегазда иштесе, а жерде 300 миңге жакын жашоочу бар. Ал 100 миңи иштейт ошонучу. Ал акча аймагынан албайт аларчы.
ошону бир сыйра карап чыксаң, өкмөт менен бирге иштеп чыксаңар деген сөз да, макулбу? Кичине баягы адилеттүүлүк болбойт да ушул жердечи. Туура көтөрүп атышат баардыгы. Рахмат. Дагы кандай сунуштар бар? Рахмат.